Кобани шаарында өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топ көп сандагы адамдардын курмандыктарына жана кыйроолорго себеп болду. 4 айга созулган салгылашуулардан кийин экстремисттик топтун согушкерлери шаардан чыгып кетти. Бирок шаардын көчөлөрүн коопсуз деп айтуу болбойт. Жарылбай калган минометтор, катылган миналар деле көп. Кобани шаарын эми күрд күчтөрү көзөмөлдөп калды. Бул жоокер экстремисттик топ унаага коюлган жардыргычтар менен күрд күчтөрүнүн бекеттерин бутага алганын айтып берди. Узакка созулган кармаштан кийин бул жоокерлер чалыгып, бирок жеңишке күтүүсүз учурда жеткенин айтышууда. Кобани шаарынын көпчүлүк тургундары жер которууга мажбур болушкан. Шаарда калгандары снайперлерден коргонуш үчүн көчөлөргө шейшеп илүүгө аргасыз болгон. Эми Кобаниде тынчтык орноду, бирок шаар үчүн салгылашуулар, коалиция күчтөрүнүн тынымсыз аба соккуларынан шаардын көп бөлүгү талкаланды. Андан тышкары экстремисттик топтун согушкерлери алыс кеткен жок. Кобани шаарында жеңишке жеткени менен ислам мамлекети тобунун дүрбөлөңү дагы көпкө созулчудай түрү бар. Шаар үчүн күрөш ири сыноо катары каралган. Эми шаардын көчөлөрүндө өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топту да жеңсе болот экен деп сөз тароодо.